Урматтуу депутаттар, мен сіздердің барыңызға біріншіден өзім ыраазычылыгын билдирип кетемин. Ушул биздин кабыл алган чечимдерди урматтуу президентибиз башында туруп, ушул маселелерди чечкендигин мыйзамдаштырып, сиздер добуш берип, монтип мыйзамдаштырып бүгүн ратификацияны өткүзүп отурасыздар. Бул чоң жеңиш болду. Элибиздин, мамлекетибиздин, Кыргыз мамлекетинин чоң жеңиши болду. Кудай буюрса, мына башында айтып өткөндөй, мындан ары тынчтык болуп, ар бир күчүбүздү, энергиябызды, акылыбызды, билимибизди биргеликте, ынтымактыкта мамлекетибиздин өсүүнүн үстүнө жумшашыбызды ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, чынында бул чечимди алып келиш, ушул чечимге бүгүнкү күндө ушун келиш өтө кыйын болду. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Конфликттер болду, уруш талаш болду, өтө чоңдогон кайгыларды көрдүк, өтө чоңдогон кайгыларды башыбыздан өткүздүк. Бирок ошолордун баардыгын жеңип өтүп, кайрадан өзүңдүн душманың менен бир столдо отуруп, ошол маселени чечкенде дагы тынчтык жол менен, достук жол менен чечүүгө жетишиш өтө оор болду. Жана ушуга биз сиздер менен кошо жетиштик. Ушул биздин иштеген маалыбызда колдоп турдуңуздар, кубаттап турдуңуздар баардыгыңыздар, түшүнүп турдуңуздар. Анча-мынча кетирген каталарыбыз болсо, бизге баяндап айтып турдуңуздар. Ошондуктан мен силерге ыраазычылык билдиремин. Жана ушул трибунадан дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен айрыкча өзүм ыраазычылыгымды урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичке билдирип кетким келет. Мен ал кишиге ыраазычылыгымдын негизги маселеси, чын айтканда ушул ишти баштаганда башында ушул 4,5 жыл мурда келгенде эле айтты эле. Биз чек араны бүтүрүшүбүз керек. Биз мамлекетибиздин чынык эгемендүүлүгүн колуна алып беришибиз керек деп. Бирок ошол ортодо канчалаган кайгылуу окуялар болуп кетти. Ошол маалда мен бир нече жолу президентибизге кайрылганмын. Урматтуу президентибиз, мен ушуну чече албайт окшоймун. Мен чечпей эле коеюн. Башка адамды коюңуз. Башка адам чечсин десем болбостон жок. Өзүң чечесиң. Сен чечесиң, экөөбүз чечебиз. Жана экөөбүз гана чечүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ошентип мени алдыга сүрөп отуруп, акыры мына биз ушуну жеңишке чечүү жеңишине жетиштик. Ошондуктан урматтуу президентибизге дагы мындан ары ушул мамлекеттик чоң чечимдерди кабыл алганда Алла Таалам туура жолду көрсөтсүн. Мындан ары мен эми бүт өмүрүмдөгү эң чоң, эң негизги маселени, мамлекеттик маселени чечүүгө ушунун башында туруп чечип бердик. Кудай буюрса, азыр эми президент бүгүн чакырып туруп, бүгүн астакка кетирсе дагы ыраазы болуп кете беремин. Рахмат барыңыздарга.